Оорукана тиги Акчабы мектебинин курулушу проектиси жасалып атат. Дары суу Зупуев айыл өкмөтүнүн Айбек айылына 120 орунду бала бакчанын проектиси жасалып бүтүп атат. Өсөр айылында 120 орунду бала бакчанын жасалып атат. Ошол эле мезгилде Карек айылында Абдиев мектебин бүткөрүп бердик. Нокаттын центринде көркөм эстетикалык мектеп интернатын окуу корпусу жатаканасын 5-чакылышта бүткөрүп бергенмин. Мына өзүңөрдүн Бел айылындагы бала бакчанын курулушу жакында ачабыз деп атабыз. Мына айыл өкмөт калган чалаларын бүтүрүп атат. Элдик салым менен, айыл өкмөттүн салымы менен ошол бала бакчанын дагы негизги немеси башталышы менин демилгем менен кайрымдуулук фонддордон 2 миллиондон ашык каражат тап келтирип берип, ошол бакча башталып кеткен. Ал өзү комплекс болуш керек эле. Андан кийин элдин суу талабы менен аны биз бакча кылып, 2 этаж кылып, мына айыл өкмөттүн демилгеси менен болуп атат. Ага дагы менин салымым бар. Анан мындан сырткары дагы айта берсең ушундай жумуштарды Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө Нокат районунда бул мына Ойтала мектебин жөнүндө айтсам, бул эми бул легенда болуп кетти бул мектеп өзүчү. Бул мектепте бүгүн Камилова барбы? Ошол Камилованын мен 21-жылы эл менен жол шайлоодо келгенде, эл менен жолугушууга келгенде, ошондо мына дөңдө жолугушуу болгондо аябай суук, ызырын, шамал суук болуп турганда, кара сууктар үйшүп тоңуп туруп жолугушуп кеткен. Ошондо ошо Камилованын айткан сөзү бар. Мен ошол жерде бир ооз шайлоодо айткан нерсени ушу мектепти көрүп туруп эсиме сактап калып, андан кийин эч ким мага кайрылган жок. Ушул мектепти өзүм эстеп, ошо Бел айылына бир нерсе жумуш жасайын деп ойлоп отурмун. Башка эч ким тапшырма берген жок эле. Анан ушул мектепти артынан түшүп жүрүп планга киргизип, проектисин бүтүртүп, анан ушул мектеп бүтүп кетти. Даже окуучунун санын сурабай эле мен 375 деп өзүм эле ойлоп туруп эле киргизип койгонмун чындыгында. Анан кийин ошонун артынан мына бүтүп калды. Бул бүтүшүнө мына айыл өкмөттөр, мына Акылбек көп көрүп калды, зам болуп иштеп туруп. Силерде өзү айыл өкмөттү батырбайсыңарбы, кубалап кетире кетабыз биз. Азыр эми жакшы Адыл туруктуу токтогон болуп калды. Анан мен өткөндө Адыл мырзага да күлгөнмүн, эми токтогон болуп иштейм ушу жердеми депчи. Анан кийин анча-мынча аксакалдар менен тил табышкан желкелеринен таптап депчи. Жасаган ишин текшерип оңдотуп атып, мындай сонун заман бар, шаарда жок мектепти бүтүрүп алдык. Туурабы? Бул мындай мектептердин бүтүшүнө азыр мен жогоруда санагандай, менде бүгүнкү 4 жылдын ичинде мына тизмеси турат. 32 объекти бар. Менин демилгем менен планга кирип, мамлекеттин эсебинен бүткөрүп атканчы. Ошондуктан бул деген оңой нерсе эмес. Бир топ гана бүтүрбөй кеткен депутаттар бар. Мен 4 жылда 32 объектини көзөмөлдөп келатам. Ошон үчүн бул сөздөрдү эмне үчүн айтып атам? Себеби жүрө кербен түзөлөт болуп, мына адамдар өздөрү деле түшүнүп калышты. Келген жетекчини колдоп, кубаттап турсак, келген ошол депутаттарыбыз болобу, ким болсо дагы жакшына мамиле жасап, колдоп, кубаттап турсак, иштей турган адамдарга биз өзүбүз колдоо көрсөтсөк, анан кийин айылыбызда өнүгүү болот деген пикирди Бел айылы дагы түшүнүп калды. Мен ошондой сезем да. Мен эми 45 жыл мамлекеттик кызмат иштеген тажрыйбасы бар адам катары бардык нерсени комплексин карап, ой жүгүртүп келем. Ошон үчүн эми силердин эжеңер, сиңдиңер, кызыңар катары калыс сөздү айтып коюш керек элдин өкүлү болуп. Вот боло элек, колгой, ошон үчүн кол койбой тургула деп айткам мен. УКСтын начальниги да билет, Минстрой да билет. Анан эжемдин объектисини толук бүтүрбөсөк жаныбыз калбайт деши өзү сыйлашат чындыгындачы. Ошол аткаруу бийлигинин өкүлдөрү дагы жакшы карагын, эжемдин объектиси эртең ит кылат биз дейт өздөрү дагы. Ошон үчүн зато биз элге пайда келтирип атабыз. Сапаттуу, мамлекеттин акчасын сарамжалдуу пайдалантып, улдата койбой, бир жака тескери жака булдура койбой, ошол мамлекеттин бөлүнгөн каражатын ошол объекттин өзүнө жумшаса, ушундай сапаттуу
мектептер бүтөт. Мисалы мен азыркы силерге тизмелеген